өлкөбүздүн алдыңкы жогорку окуу жайларында терең билим алып, башка жаштарга үлгү болуп, президенттик стипендияга татыктуу болгонуңар баарыбызды кубандырат. Силер Кыргызстандын эң мыкты студенттер экениңиздер талашсыз. Албетте бул ийгиликке эмгекчилдигиңер, намыскөй, эркиңер жана бийик атуулдук сезимиңер аркылуу жеттиңер деп эсептейм. Өз кезегинде Орустун атактуу дарыгер-хирургу Николай Пирогов жаштар биздин барометр деп так жана таамай аныктама берип кеткен экен. Бул калетсиз айтылган учкул сөз. Деги эле мамлекетибиздин өсүп өнүгүшү коомубуздун тазалыгына жана жаш муундардан алган сапаттуу билимине, тандаган кесибине, маданиятына, ыйман ынсабына түздөн түз көз каранды. Ушул жагдайларды эске алуу менен учурда өлкөдөгү бүтүндөй билим берүү түзүмүн бала бакчалардан тарта жалпы билим берүүчү орто мектептерди, жогорку жана орто кесиптик окуу жайларды реформалоо боюнча программа кабыл алынып, ишке ашыруунун жол жоболору каралып жатат. Алардын ичинде билим берүү мекемелеринин материалдык техникалык базасын чыңдоо, окутуунун мезгил талабына жооп бере турган жаңы программаларын ишке ашыруу, ага ылайык адис кадрларды даярдоо, мугалимдер менен окутуучулардын эмгек акыларын көтөрүү маселелерин чечүү боюнча иш аракеттерди күчөтүүдөбүз. Убакыт канчалык ылдам өтүп жатса, билим берүү, илим да ошончолук тездик менен өсүүдө. Ошондуктан өлкөбүздөгү билим берүү тармагы заманбап техниканын жана технологиялардын коштоосу менен өөрчүп, коомду санариптештирүү жүрүп жатканына баарыңыздар күбөсүздөр. Дагы бир бөтөнчө көңүл бөлө турган жагдай мүмкүн болушунча көп тилдерди үйрөнүү маселеси. Бул мезгил талабы. Биринчи кезекте мамлекеттик тилибизди, андан соң башка тилдерди өздөштүрүү абзал. Ардактуу студенттер, силер Кыргызстандын келечегисиңер. Эртең эле өлкө тагдырын өз колуңуздарга аласыздар. Ушуну эч качан эсиңиздерден чыгарбай, көңүлүңүздөргө бекем түйүп жүрүшүңүздөр керек. Элибиздин керегине жараган инсандардан болушуңуздарга тилектешпиз. Силерге болгон үмүтүбүз, ишеничибиз чоң. Билим жолундагы сапарыңыздар байсалдуу болсун. Сиздерге ак жол каалаймын.